Орду бар мыкты балбандардын бири. Албетте биз кечээ күнү алгачкы алтын медалдын даамын таттык десек туура болот. Акжол Махмудов кыргыздын керегине жарап өз салмактык ченинде тагыраагы 77 килограммга чейинки салмактык чен бирдикте алгачкы Азиянын алтын медалын алып келди. Бүгүн дагы Жоломон Шаршембеков Кудай буйрса керекке жарап берет деген ишеничтебиз. Алгачкы 45 секундда дээрлик артта калып бара жатат. Эки балбан тең бирдей аракет жасап жаткан жайы бар. Жалпыңыздарды экранга жакыныраак чакыралы. Албетте эми жайынан ордунан болбосо дагы биз экран аркасында мекендешибизге Жоломон Шаршембековго дем күч берип турмакчыбыз. Жоломон чындыгында азыр мыкты формада. Акжол экөө тең кыргыз күрөшчүлөрүнүн арасынан десек туура болуш керек. Азыр көк трикоча балбанга пассив жана мекендешибиз Жоломон Шаршембековго алгачкы упайы кайрылып жатат. Ошону менен эсеп сандары 1-0. Жоломон партнер тандап алды жана ушул жерден эми абалды жөнгө салып өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүүгө абдан бир сонун мүмкүнчүлүк бар. Жарым финалдык беттеш экенин айтып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте Жоломон Шаршембеков финалга алгачкы кадамдарын ийгиликтүү таштап жаткан жайы бар. Эмне болду азыр? Демек калыстын уруксатына чейин аракет баштап жиберишкен балбандар эми кайрадан уруксат берип жатат. Да, напомню, что один из самых титулованных спортсменов Жоломон Шаршембеков. И вот очень хорошая попытка, но хорошее сопротивление оказывает Кавана, чемпион Японии в своей весовой категории. Но что касается Жоломона, напомню, что он является призером чемпионата мира, участник Олимпийских игр 2020. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. В том году в Токио. Ну и в 2015 году он стал чемпионом Азии среди кадетов и в 2017 году завоевал серебряные медали чемпионата мира и Азии среди юниоров. Что касается его соперника, не зря отметил достижение японского борца Каваны, который является одним из самых лучших в своей весовой категории. И неудивителен тот факт, что он добрался до этой стадии. Обоюдно сейчас пытается взять инициативу. Буквально с первых секунд мы видим, что схватка идет достаточно активно. Вы знаете, греко-римская борьба, вольная борьба – это тот стиль борьбы, где ни на секунду нельзя ни в коем случае терять концентрацию перед каждой схваткой. Я уверен, такую установку получают абсолютно все борцы. Но мы знаем, что Жоломон Шаршембеков, он большой профессионал. И легко, конечно, схватка на таком уровне, вроде чемпионата Азии, конечно, не дается, но, тем не менее, он всегда доказывал свой уровень практически на каждых крупных турнирах. Сейчас он, не сказать, что есть определенная инициатива у Жоломона в первом периоде, есть небольшое преимущество, но это достаточно пока скользкая ситуация. Ни в коем случае нельзя сейчас, так сказать, обращать на это внимание. Нужно продолжать. Качан балбандар тең чыгып жаткан учурда акыркы упайды ким жаратса ошол балбан жеңишке жетип кетерин дагы айтып өтөлү. Бирок 3 мүнөт бул алаябаганда көп убакыт, толук бир бөлүк. Азамат азыр 2 упайлык ыкманы жасап жатат, аркасына өтүп кетти албетте. Жана здорово. Бир упай атандашын килемин сыртына түртүп чыгарып жибергендиги үчүн, атандашы эреже бузгандыгы үчүн дагы бир упай. Ошону менен эскертүү 3-0 эсеп сандары. Азамат Жоломон бир аз да болсо абалды жакшыртып алды. Азырынча биз Жоломондун бир кыйналып жаткандыгын көрбөй элебиз, сезбей элебиз. Ну, это только так кажется, Алмек. На самом деле все достаточно таки сложно. И вот сейчас будет оказывать, на мой взгляд, Кавана давление, учитывая, что он уже уступает сейчас по счету.
Демек, эми калган мүнөттөрдө талаш түрдө жапон балбаны алдыга барып атандашыбызга бир аз кыйынчылык жаратуунун айласын издейт. Бирок биз жоломанга ишенип турабыз. Албетте, ал мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбастан дал ушул жеңишти сактап, керек болсо дагы упай жаратып, атандашынын чабуулунан каршы чабуулга чыгып, өзүн жакшы деңгээлде көрсөтүп, финалга болгон алгачкы аракеттерин дагы да болсо бекемдеп жасай бермекчи. Ал арада 2 мүнөттөн бир аз көбүрөөк убакыт калып жатат. Мына кесиптешим айтып өткөндөй эле, Кавана активдүү киришип баштады. Да, очень высокая динамика борьбы сейчас идет. И надо выдержать вот этот натиск Джоломану. Я думаю, что еще секунд 20. Вот сейчас немного присел функционально Кавана, уже силы не те. Но, тем не менее, он будет продолжать идти вперед. Вот он. Ищет варианты Кавана. Ал арада мекендешибизге дагы бир упай, эсеп сандар 4-0. Партер сурап жатат Жоломан Шаршенбеков. Мына ушул жерден эми айлантуу ыкмасын жасап, грек-рим күрөшүндө барыңыздарга маалым болгондой эле упай артыкчылыгы 8ге чейин жетет. Эгер деле 8-0 болуп кете турган болсо, беттеш жыйынтыкталат дагы мекендешибиз мөөнөтүнөн мурун беттешти өз пайдасына чечип коюшу толук мүмкүн. Азыр абдан сонун мүмкүнчүлүк. Адатта партерден Жоломан ар дайым мыкты деңгээлде пайдаланып келген. Бирок биз биринчи бөлүктө көрдүк, пайдалана албай калды. Анткени чындыгында эми жарым финалдык беттеш бул чоң беттеш, атандаштын да мыкты экендигин көрүүгө болот. Белден эмес, азыр желке жактан кирип жатат. Эми гана белге өткөн экен Жоломан. Кана байкай туралы. Азамат бирок япониялык балбан ушунчалык тырышып жатканын оң жака аракет жасап жаткан болчу, бирок болгон жок. Сол жака өтүп көрдү. Ал жака да мүмкүнчүлүк берген жок япониялык балбан. 1 мүнөт 4 секундда калып жатат. Эмнегедир Жоломан Шаршенбеков бир аз чарчагандай, бирок албетте Жоломандын өжөр экендигин, мыкты экендигин билебиз. Соңку секундага чейин өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү деген ойдобуз. Кавана болгон күчү менен, болгон дарамети менен каршылык туудуруп жатканын көрүүдөбүз. Жоломан азыр жакшы атандашын силкип чыгып, андан ары чабуулдук аракет жасаса болмок, бирок андай кадамга барган жок. Акыркы жарым мүнөттөй убакыт калууда. Жоломан Шаршенбеков, Кудай буйруса, өз салмактык ченинде финалга абдан аз жолдомо алууга аз убакыттар калып жатат. Абайлаш керек. Бир упай дагы бул олуттуу эсеп болуп калышы мүмкүн. Кокусунан гиренин сыртына чыгып кете турган болсо. Эки балбанын тең күчү бирдей экен. Акыркы 8 секундда жана урматтуу мекендештер, япониялык балбан жетишпээрин сезип калды окшойт. Аракет жасоодон бир аз чарчап калды. Дал ошондой биз куттуктайбыз. Жоломан Шаршенбеков 60 кг чейинки салмактык ченинде Азия чемпионатында финалга жолдомо алууда. Азамат Жоломан, кечээ күнү ак жол, бүгүн Жоломан. Кудай буйруса финалга чыгып олтурат кыргыздын мыкты балбандары. Ну, поздравляем, я думаю, можно поздравить наших